Болот Темировдун тиги иликтөөсүнө тиешеси жок. Бул экөөнүн эки кандай эки башка байларындай бири-бирине эч кандай тиешеси жок. Кыргыз Petroleum компаниянын жетекчиси Матисаков Байгазы Камчыбек Ташиевдин бир тууган эжесинин уулу. ЗАО КПК заводунун ошол малдагы жетекчиси Байгазы Матисаков деген Ташиевдин жээни болгон. 11 апрелдеги жергиликтүү шайлоодо Назгүл Айдарова депутаттыкка өткөн эмес, бирок 16 апрелден тарта анын Region Oil компаниясы экспорттук жана импорттук операцияларды активдүү жүргүзө баштаган. Region Oil фирмасын караганда Айдарова Назгүл Кубанычбековнун ысымы чыгат. Ал Ата журт партиясында бухгалтер болуп иштеп келгени, мындан башка да Кыргыз Petroleum компанийден мунай алган фирмаларга байланышы бар экени белгилүү. Назгүл Айдарова деген адам менен сиз кызматташасызбы? Сиздин бухгалтериңиз болуп иштешет, бухгалтер болуп иштейт. Бирок ошол мезгилде Region Oil'дун да жетекчиси катары катталат экен ал. Ошол же туугандык байланышыңыздар барбы? Эч кандай туугандык байланышыбыз жок. Ошо бизде иштейт да. Эсиңердеби, 2022 жылы биздин журналисттер жазаган иликтөөдө 2 күндө 37 миллион сом кантип тапса болот деп видео чыгарышкан. Бирок бийликтегилер ошол кезде Темиров Лайфтын иликтөөсү бул калп, монтаж деп жар салышып, үзүчүү болушту эле. Темиров Лайф сайтындагы жүргүзгөн иликтөөлөрдүн бардыгы карандай калп. Көрсө биздин журналисттер адашкан эмес экен. Азыр 2026 жыл Темиров калп айтпай эле бийликтегилер өздөрүнүн калпынын бетин ачышты. Салык кызматкерлери расмий моюнга алды. Окуялардын чордонунда Улуттук коопсуздук мамлекетинин мурдагы жетекчиси Камчыбек Ташиевдин тууган тушкандары Кыргыз нефтегаздагы коррупция 4 миллиард сом экен деп 4 жыл мурун чыккан иликтөөнү кайталап элге жар салышууда. Айтор ач карышкырдын оозу жесе да кан, жебесе да кан деген ушулбу? Кыргыз нефтегаз мазутту бир гана Region Oil'го сатуу аркылуу 466 миллион 772 миң 183 сом таба турган пайдасынан кур калган. Башка фирмаларга сатканы боюнча ущерб эсеби али кошула элек. Схемасы өтө жөнөкөй. Атүгүл 5 класстын баласы түшүнөт. Нефтини бууланып кетти деп жазып коюшат, мамлекеттик нефтини өзүнүн чөнтөк фирмаларына арзан сатып, кайра ошол эле заводко кымбат өткөрүшөт деп. Дал ушул схеманы Болот Темиров 2022 жылы эле Саймедирев айткан болчу. Небереси директор, уулдары тендердин хандары, бухгалтер болсо партиянын акчасын санап. Кыскасы тууганың бай болсо ичкен ашың май болот демекчи мамлекеттик телеканалдар эми айтып чыкканы бул кайталоо эмеспи? Негизи биз чыгаргандан кийин мамлекет тараптан ушундай иликтөө жүрүшү керек болчу. Бирок тескерисинче бизди куугунтукташты. Негизи журналисттер мамлекетке абдан чоң салым кошот. Бийлик акылдуу болсо, биздин иликтөөлөрдү туура кабыл алып, кемчиликтерди оңдосо болот эле. Бул чындыкты айткан журналисттердин тагдыры эмне болду? Уктоочу бөлмөсүнө камера коюп, шумунан бери аңдышты. Чөнтөгүнө белек салып камашты. Акыры Болотту паспортум жасалма деп учакка салып кууп чыгышты. Туура айткандын тууганы жок демекчи. Чындык айткан адам бүгүн Кыргызстанга батпай калды. Почему незаконные действия со стороны властей не рассматриваются здесь в суде? Почему Ташиев вот тут не сидит на моем месте? То, что произошло с Болотом Темировым, не имея никаких доказательств, не имея никаких улик, мы можем в любой момент вас подставить. Это сообщение каждому журналисту, каждому блогеру. Бишкек шаардык соту команда жетекчибиз Болот Темировду өз өлкөсүнөн Кыргызстандан кууп чыккан өкүм чыгарды. Сүргүнгө. Дайте ему прочитать постановление. Скручивают ему руки Болоту и силой забирают его прямо из суда. Болотту аэропорттун милиция бөлүмүнөн бажы көзөмөлүндө кантип алып чыкканын видеого тартып калдык. А вы куда его везете? Бийликтин бул мыйзамсыздыгын Болот Темировдун журналисттик иликтөөчүлүгү менен гана байланыштырабыз. Бирок бийлик коррупция менен күрөшүүнүн ордуна чындыкты айткан журналисттер менен күрөштү. Тажибек кызы Махова Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 41 бөлүмүнүн 2 бөлүмүнүн 278 бөлүмүнүн 3 бөлүмүнөн күнөөлүү табылып, ал боюнча 6 жылга түрмөгө мажыратылсын. Болоттун жубайы Темиров Лайфтын жана Айтайт десенин жетекчиси Махабат Тажибек кызын 6 жылга кесип жиберишти. Аны менен кошо дагы 11 журналистти камап, оозун жапканга аракет кылышты. Болоттун өзүн мекенинен кууп, үй бүлөсүн талкалашты.
Туура айткандын түрмөсү даяр болуп калдыбы? 2026 жыйынтыгы Кыргыз нефти газдын эсебинде болгону 1 миллион 200 миң сом калыптыр. Жумушчуларга айлык жок. Бөрү арыгын билгизбейт, түгү менен сыланат дегени кайда? Баары арыктап, бир эле үй бүлө семирип кеткен жокпу? Же эки дос эки башка жолго түшкөндө бири-бирин былыктарын ачалы издеп, канча киши чындыкты айткан үчүн жок жерден камалганы ачыкталабы? Бул 4 миллиардты эми ким төлөйт? Же дагы эле кустуризация деп кутулабызбы? Кандай дейсиңер? Эми Болот Темировдон кечирим сурашабы? Же баары ушинтип кала береби? Оюңарды комментарийге жазгыла. Бул чындык көбүрөөк адамга жетиши үчүн видеону бөлүшүп, каналга жазылышты унутпагыла. Биз чындыкты айтууну улантабыз. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'dan колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Темиров Live Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистиканы колдоңуз. Шилтеме төмөндө.